Арыбаңыз кадырман телекөрүүчүм, назарыңыздарда поэзия кайрыктары көрсөтүүсү. Бүгүнкү күндө баарыбыз бардык нерсенин баасын билебиз, бирок бартаганды билбейбиз. Ал эми Айрана чөйрөдөгү адамдарды, жашоону, сүйүүнү, достукту баалоо үчүн биз ошого татыктуу болуубуз керек. Мына ушул ошондой нерселерге татыктуу болуу үчүн биздин жан дүйнөбүз жарык, көөдөнүбүз жарык болуубуз зарыл. Мына ушул бүгүнкү поэзия кайрыктарында дагы жан дүйнөбүздү жаркытуучу адам менен маек куруп, анын ырларын угуп, ырларын талкуулайбыз. Бүгүнкү поэзия кайрыктарында дагы коногубуз бар. Ал Узакбек Нурбек уулу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Программага куш келипсиз. Мына ушул жогоруда да айтып өттүм. Айтайын дегеним, мына ушул эки багыт алып кетүүнүн өзгөчөлүгү кандай, жана акындык чөйрөгө кантип аралашып калдыңыз эле? Мен өзү Нарын областынан болом. Бишкек шаарында төрөлгөм, бирок Нарын областынын Аршымгал районунда ошол жакта туулуп өскөм десем болот да, жашап өскөм десем болот. Анан кийин биринчи ошол акындыкка келип калган жөнүндө айта турган болсок, ошол мектепте окуп жүргөн мезгилде кайсыл класста кирерин эсимден чыгып атат, бирок мектеп программасында бар да, бул жанагы Алык Осмоновдун Неге кечигет деген бир жакшы Неге кечигет деп жазга кайрылган ырычы. Анан мен ошол ырды окуп алып, анан үйгө келип эле өзүнчө бир толкундоолор пайда болду да. Жазгым келип баштады, бир нерсени мындай чыгаргым келип эле, анан мындай өзүм билбеген бир жазып салдым да, айтырчы, бир өзүм байкем арнап бир ыр жазып салдым. Анан ошентип отуруп эле, анан акындыкта акындардын ырларын окуп отуруп, дагы эргүү келип отуруп, анан ушул мындай кандайдыр бир мындай эме пайда болду десем туура болот да. Анан акындык менен актерлук кесип кандай байланышы бар? Баары бир чыгармачылык болгондон кийин сөзсүз түрдө бирине бири кайсы бир деңгээлде баары бир мындай айкалышыптык жайы бар да. Мисалы үчүн менин оюмча художниктик менен деле ошол актерлук деле, акындык деле баары бир мындай эме болсо керек деп ойлойм да, ар бир тармагындачы. Муну баягы мисалы үчүн роль ойноп аткан мезгилде ошол изденесиң да, ошол аркылуу мындай чыгармачылык сенде бир кандай нерселер чыкса, ошол нерсе кайра акындык жактан да чыгып, балкимчи баягы бирине бири түрткү болот десем туура болот да. Жылдыз. Жүрөк канап, турганда жүрөк канап, жылдыз мага жагымдуу күлөт карап, жабыркаган көңүлүм кайра эми, жароо керим өзүңдөн түнөк табат. Кайда элең, кай жерде, кайда жүрдүң, кайгы баскан күндөрү айларымдын, көздөрүңө көздөрүм багынган сыйт, көкүрөктүн дартына айла кылгын. Мезгилдерге күбөлөнтүп бар кубатты, мээримиңди сүйүүмө тамчылатчы, артып турган сүйүүмдү арзып сунган, асмандагы жылдыздай жаркыратчы. Артып турган сүйүүмдү арзып сунган, асмандагы жылдыздай жаркыратчы. Чечкинсиздик. Толгон күнөө сенде эле, менде да. Баарын өзүм баштаган мен пенде да. Өжөрлүгүм койбой койдум дегеле. Не кылайын, жагып жатсаң сен мага. Сүйөмүн деп айтып салсам шыр эле. Мындан ары калабызбы сый эле. Терс бурулуп кыялыңды көрсөтүп, кетип калсаң эмне болот чын эле. Жок, болбойт го, андай жорук жасасам. Бирок жакпайт күмөндө да жашаган. Мен ушинтип батын албай жүргөндө, кетпес эле тартып сени жат адам. Сейилдедик, сен экөөбүз биз болуп, анда деле чечилбеди иш толук. Жактырам деп башканы ал күндөрдө, баш аягы айттың мага 3 жолу. Айтканыңа мен ишенер эмесмин, анда неге мени менен жүрөсүң? Сезимимди айтарымда жакшы эле, ошонуңду эске сала бересиң. Түшүнө албайм, азыр-ара жолдомун, мамилебиз билбейм кантип болжорум. Оң жообуңду берериң да чоң күмөн, терс жообуңду угуудан да коркомун. Барк кетирип жалынуудан алысмын, келбейт сага таң уланып жабышкым. Билигине үмүтүмдүн от жагып, бир жакынсың, кайра туруп алыссың. Мен өзүмө кандай жолду тандадым, сабыр кылдым, же өзүмдү алдадым. Амалыңбы, акылыңбы кыскасы, аралыкта жарым жылдай кармадың. Турмушта көбүнчө эле биз бала кезден жакшы каармандарга, кино көрүп жатып же спектакль көрүп жатып, оң каармандарга суктанабыз. Мына ушундай болгубуз келет. Себеби алар
коомду кайсыл бир жакшы жакка багыттайт. Изги каармандарга суктанабыз да, биз ушундай болсок депчи, кино көрүпчү, театралдык өнөргө көз жүгүртүп жатып. Анан улгайгандан кийин түшүнүп жетебиз, ушул терс каармандын деле кайсы бир жеринде бир чындыгы бар экен депчи, анын деле бир козгогон нерсеси бар экен деп, аны дагы түшүнгөнгө баягы ой санабыз жетип калат. Театралдык өнөрдө баш багып, аткарып, азын-олук болсо дагы аралашып жатып, мына ушундай эл алдында кандай ролду көбүнчө жеткиргиңиз келчү жана мына ушундай роль сизге келдиби азыр? Бул өзү мен да ушу Грибоедовдун, бирок баягы орус классикасынан ошол акылдан азап горе от ума да ошол Чацкийдин ролун эмнегедир ошону аткаргым келет да, бирок андай ал роль мага албетте тие элек, тийген эмес. Бирок ошол сиз айткандай ошол эмне жагынан эми аларды мындай анализдеп келгенде баягы коомдук социальный жертва деп коебу, ушундай деп коет да, баягы коомго ал өзү 3 жылдан кийин тиги эмеден келгенден кийин баягы Москвага келип, анан баягы түшүнбөстүк баягы эме коомду түшүнбөй калып атпайбы, то есть коом анын сөзүн түшүнбөй калып атат дегендейчи. Анан аягында карету мне карету деп туруп анан кетип калат да кайрачы. Баягы ушундай жаатта мен ойногум келет да. Анткени эми негизи эле ошол актерлукка келгенимде бирден бир себеби айткым келет да. Жакта көкүрөктөгү нерсени мындай туруп чыгаргым келет, айткым келет дегендейчи. Анан ошол нерсени ошого байланыштуу да. Негизи мен да ошол ролду көксөгөнүмдүн себеби ошол өзүмдүн да менин чындыктарым бар, өзүмдүн көз карашым бар да. Жашоого болгон, эмеге болгон, коомго, системага, ага буга дегендейчи. Анан ошонун көпчүлүккө айткым келет да. Буга чейин сезбеген жашык жаным, бүгүн улуу чындыкты ачыктадым. Айтып берип ырастоо кыйын окшойт, аны туйган жүрөктүн ачышканын. Өксүп жаның өткөндү эстейт экен, өзөктөгү калган так кетпейт экен. Өзгө жанга канчалык айткан менен өткөрмөйүн башынан сезбейт экен. Көрсүн дейли кылымды кырчын жашың, көксөп жүргөн кыялдар кыркылбасын. Өмүрүмдө жолуккан ошол чындык өзүң экен, өзүңдүн чын сырдашың. Сүйлөшөлү. Чай алып берип, чайлашып ысык чайга, чыкыроон кыш амейли ысык жайда. Сүйлөшөлү замандаш муң чечишип, сүйкүм убак экинчи келбейт кайра. Сен айтканың өзүңдүн максатыңды, сүйүк азыр токсуңбу, ачкасыңбы? Сүйлөшүмүн мага эч кызыктырбайт, сен 16-60 жаштасыңбы? Сөздүн күчүн адамдар бүт сезишет, сыртын салып бир учур суз кетишет. Таарынычты ошондой суу кечпеген, тынч отуруп сүйлөшүп түз чечишет. Туугандардын абалын сура, чакыр, туурасынан сүйлөшүп кубан, ачыл. Ал кичине көйгөй эмес сүйлөшүүгө аалам дагы зар болуп турат азыр. Чай алып берип, чайлашып ысык чайга, чыкыроон кыш амейли ысык чайда. Сүйлөшөлү замандаш муң чечишип, сүйкүм убак экинчи келбейт кайра. Сүйлөшүүлөр дем берип турат жанга. Узактыктын өлчөнбөс аралыгын ушул тапта сезип мен жаралуумун. Күйүт кажап турганын эске алып, колдон келсе сен бир аз аягының. Чече албадым тагдырдын табышмагын, чындыктан да жаа бою алыстадым. Жетишээрлик көңүлүм бура албаймын, жүрөктөгү улуу дарт айыкмайын. Байкабапмын жылдыздын өчкөндүгүн, бакыт кушун уурдаптыр өткөн күнүм. Өрттөй күйгөн жалынды өчүрөт го, өткөн күндү жамгырдай төксөм бүгүн. Жашоодо ар бир нерсе баягы реалдуулуктан келип чыгат дейт. Ар бир ырда өзүнчө бир жашоо бар дейт да. Анын сыңарындай баягы турмушта кээ бир нерседен запкы тартабыз. Кээ бир нерсе мисалы үчүн сүйүү да ыр жазууга себепчи болушу мүмкүн. Мына ошо өзүңүздүн башыңыздан өткөрүп жазган ырлар барбы? Бар, албетте бар. Эме сүйүү жөнүндө бар да. Бул ошол Москвада окуп жүргөн мезгилде ошол бир түркмөн кызды жакшы көрүп калган учурдагы чыккан бир эки ырлар бар да. Анан негизинен бирок мен өзү ыр жазганда өзүм мындай философиялык сыяктуу бир ошолорду көп жазам да отуруп. Анан өзүм жөнүндө, өзүм мүнөзүм жөнүндө көбүрөөк жазам да. Анан ошо мындай курч реалдуу, сиз айтып атпайсызбы, реалдуу нерсеге байланышкан, мындай окуяга байланышкан
ырлар ошол сүйүү жөнүндө эле да. Пока башка жаатында көп чыга элек, анан апам деген ырым бар ошол дагы. Түркмөн кыз. Дээриңде бар, музыкага шыктуусуң. Дегеле сен таланттуусуң, мыктысың. Ансыз өмүр кызыгы жок калгансып, Моцарт, Вагнер, Вивальдини окчусуң. Кээде калып окуу жайда кечкурун, керемет бир чыгармалар чертчисиң. Сергек элең, эрте туруп дайыма, билбейм бирок кеч жатчусуң кечкисиң. Үй бүлөдө бир туугандар кенжеси, жараткандын сулуу чырай пендеси, ашып түшөт өзүң теңдүү кыздардан, акыл, баам, алган билим сендеги. Токтоо мүнөз, ойлуу, жайда басыгың, сыргатпайсың, айта салуу ачыгын. Сүйөрүмдү алда качан билсең да, түз айта албай, сактап жүрдүм жашыруун. Башта билбейм, таң каларлык деңгээлиң, эсимде жок кайсыл күнү келгениң. Жакындаткан мени сага эң алгач, суранганда нота жазып берген күн. Мына ошондо чалынганмын торуңа, алигиче жете элекпиз соңуна. Сен деп сана, үмүт, сүйүү жанада, кызганычты кошо арттым жонума. Экзамен, дагы башка кырдаалда, жакшы сөзүң айтып колдоп турганда, эч бир жерге батыра албай жанымды, эсим кетип, бактылуу элем бул маалда. 9 жашка улуу экенин карабай, эркеледим мээримиңе баладай. Ойлонбостон бар жардамым көргөздүм, мен да сенден эч нерсени аябай. Сөз бүтпөсө дагы басчыга айлана, манжаларың кайчылашып манжама, көкүрөктүн тушундагы жүрөгүм кучагыңда ээрип турчу жай гана. Ата канат, андай күндөр аз болду, антсе дагы эң сүйкүмдүү чак болчу. Сирен сунсам үзүп бактан, албадың, анда мезгил сирен жыттуу жаз болчу. Мүнөзүңдү түшүнө албайм кээ учур, маанайың тез өзгөрүлүп сен ушул. Жактырасың мени кыйнап турганды, муң баскансып муздай тоңуп турушуң. Күчөйттүрүп сагынычтуу жараны, 2 айдан өткөндүгүн карачы. Москваны сен бар үчүн жактырам, мен барганда кандай тосуп аласың. Эч кимге айтпаңыз. О эжеке, берметтей сүйкүмдүү жан, акылымдын чертилген күүсүн угам. Буркураган ызаны токтото албай, муңдуу турам, мен бүгүн муңдуу турам. Оор үшкүрүп, ойлонуп бастым демди. О эжеке, сизге эмне айткым келди? Ороюраак кеп айтсам, кечириңиз, азыр мени шок, тентек, жашмын дейли. Ооба жашмын, а бирок жалгыз болдум. Кучагында термелем сансыз ойдун. Айлам ошол бир гана сиздей сулуу, көкүрөккө элести тартып койдум. Материя эмес, моралдык селде калган, мааниси бир башкача мендеги арман. Ортодогу айырма жашыбызды теңдей албайм, эжеке, теңдей албайм. Мезгил күтпөс, караңыз кандай ылдам, көпчүлүктүн соңунан калбай жылам. Бир күн келип, абалким унутаармын, бирок бүгүн сезимди кандай кылам. О эжеке, кут кетпей үйүңүздөн, оомат келип, шаттыкта жүрүңүз дейм. Баркты билбес кичине жан экен деп, мени сыза көрбөңүз сүйүүңүздөн. Гүл сунайын, мұң айтып қақпаңыз, сыр айтайын, жүрөккө сактаңыз, жакшы көрөм мен сизди эч кимге айтпайм, сиз да муну эч кимге айтпаңыз. Азыркы учурда акындык аябай өрчүп келатат десек болот. Жаш акындар дагы көп, жаңыдан жазып жаткандар дагы көп. Анан сиз кыргыз адабият чөйрөсүнөн мурдагы улуу муундарды алганда же азыркы жаш муундарды алганда, орто муунду алганда кайсыл акындардын көбүн жырларын сүйүп окуйсуз? Мындай ушундай немеге татыктуу деп айта алат элеңиз? Мага жаккан бир өзгөчө бир акын бар да. Азыр ушул эми биз үчүн улуу муун, бирок азыр баары Калчыро Көкбулов. Анын өзүнүн баягы стили бар да. Мындай жөнөкөй сөздөр менен мындай аябай жанагы луйкаштыктарды мындай аябай мындай маштап бир сонун кылып эме жазат да. Тажабайм да ошону окуй бергенче. Ошол акында баягы терең эмелерди да камтыйт. Мисалы жана бүт дүйнөнүн азаптарын көрмөкмүн, бүт дүйнөнү сурап турсаң бермекмин, бүт дүйнөнүн азаптарын көрмөкмүн, дүйнө бүткөн жерден туруп үн салсаң, дүйнө бүткөн жерден туруп келмекмин деп атпайбы.
Ошол сыяктуу да эмелери кезигет, мындай сонунда окуп отурганда. Ыйлаш керек таптаза сүйүү үчүн, ыйлаш керек ыйдан соң күлүү үчүн, ыйлаш керек ый менен тазаланып, ыр сыяктуу таза өмүр сүрүү үчүн. Ыйлаш керек алысты сагынганда, ыңгайсыз бир мезгилге кабылганда, ичпей эле жөн гана ыйлаш керек издеп жүргөн бакытың табылганда. Ыйлаш керек ичиңден үн чыгарбай, ыйлатчучур болгондо тим тура албай, ыйлабасаң ээрибей тоңгомуздар, сезимдер да буулугат тынчый албай. Ысып анан чымырап суудай денем, ыйлап каректи суулай берем. Эс аламын өксүп бир ыйлап туруп, эки бетти суу менен жууганда мен. Эс аламын өксүп бир ыйлап туруп, эки бетти суу менен жууганда мен. Жылдызга бат айланып алмашкыча күн түнгө, бороон улуп булут каптап күн бүркө, көкүрөгүм ооруп турат жылдыздын, караанын таап көрө албай бул түндө. Кол сунсам да жыла берет өйдөлөп, каалаганда кээде гана ой бөлөт, таң сүргөндө батып кетчү жылдызым, толук сырын айтпачудай өңдөнөт. Жатсам турсам ойго тынчтык бербеген, жылдызга мен салам айтам жел менен, жарык тарап калган кезде түн кирип, жылдызды издеп басып жүрөм жер менен. Жылдыз жердин аралыгы канчалык, жылуулуктун илебине арбалып, сен бийиктен түшпөшүңдү билемин, мен жылдызга барарым чын айланып. Мисалы үчүн кыргыз акындарын ар биринин өзүнүн баягы ырларын окугандан кийин эле окурмандар өздөрүнчө ат берип коюшкан. Мисалы үчүн Жолон Мамутовду оттуу акын деп айтышат. Ал Кулосмоновду лирик акын деп дагы айтып жүрүшөт. Анан ырларын окуу аркылуу таанышышат. Анан сизди эгер ырларыңызды окуганда өзүңүздү кандай акынмын деп эсептейт элеңиз? Балдарга көбүнчө ыр жазасызбы же сүйүү тематикасына жакынсызбы? Көбүнчө ошо философияга жакыныраак бир ойлорду камтыганга аракет кылып эле ушундай бир эме кылып берем, турмуш жөнүндө тырмалай берем, андай деле бирок кыйратып деле жаза элекмин деңизчи. Негизи эле акынчылыкта баягы эме деп айтып коюшат, жалындуу саптар же мындай титулдук саптар дейби. Бул деген эми бир ырда бир сап же эки сап болот экен да. Мен бирок андай саптарга жете элекмин. Жете элекмин да. Бирок менин урактуулар менден кичилер жетип калганларын билем менчи. Ошол акындык чөйрөдө жакшы. Бирок мен өзүм жете элекмин да, бирок аракет кылам да. Мисалы үчүн жанагы Алым Токтомушов, жанагы мисалы барайын дедим, бара алган жокмун, карарган деңиз, аарыган толкун деген сыяктуу саптар бар го. Ошол жагына, ошондой эмеге жакыныраакмын да, багыткачы. Узакбек мырза, бүгүнкү программага келип, жакшы ойлоруңузду бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдирем. Байкап отурдум, мыкты кыргыз адабият чөйрөсүндөгү мыкты тасыккан акындарды өзүңүзгө кумир түтүп, ошолордун жашоосунан багыт алат экенсиз. Андыктан ишиңизге ийгилик каалайм. Ардактуу телекөрүүчү, мына ушу менен поэзия кайрыктары көрсөтүүсү өз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.